Президент Садыр Жапаров Арба KG сайтына 2 жолу эксклюзивдүү интервью берүүгө жетишти. 25 ноябрда Текебаевдин кумтөрдү улутташтыруу боюнча сөзүнө комментарий берсе, 3 декабрда бийлик шайлоого кийлигишкени далилденсе, кызматтан кетерин убада кылган. Медиа эксперттер чөйрөсүндө аталган сайт кызыгуу жаратууда. Арба Ташиевдин веб-сайты же gov.kg сайтынын ордунабы? Fact Check KG медиа критика рубрикасынын алкагында Арба KG порталын талдап чыкты. Кыргыз тилдүү сайттын мазмуну салттуу бөлүмдөрдөн турат. Саясат, коомчулук, экономика, шоу-бизнес, кылмыштуулук, фото жана видео. Ал эми саясат бөлүмүндөгү материалдарда автордун божомолдору көп кездешип, макалалардын аталыштары чагымчыл суроолор түрүндө берилген. Белгилей кетчү нерсе, сайт макалаларында манипуляция жана үгүттөө ыкмаларын көп колдонот. Колдонулган ыкмалардын арасында эң көп кездешкендери дезинформация, тандалма чындык, логикалык ката, каралоо жана стереотиптер. Саясат бөлүмүндөгү материалдар көбүн эсе автордун божомолдорун камтыйт. Ал эми макалалардын аталыштары чагымчыл суроолор түрүндө берилген. Анын үстүнө материалдардын көбүндө негизги принцип болгон тең салмактуулук жок деп эсептейт Fact Check KG. Арба KG сайты 2020 жылдын июль айында Учур гезитинин редакциясына катталган. Осо KG'нин маалыматы боюнча редакциянын өзү 2004 жылы каттоодон өткөн. Негиздөөчүсү Жапаровдон интервью алган Асланбек Сартбаев. Ал эми Асланбек Сартбаев деген ким? Азия News гезитинин башкы редактору. Гезиттин өзү сыяктуу эле журналист дагы бир нече жолу чуулгандуу жаңжалдарга аралашкандыгы бар. Август айынын башында Сартбаев Facebook баракчасына пост жазып, анда шаар мэринин кызматын аткарып турган Талайбек Сарыбашевдин регионалдык таандыктыгын белгилеп өткөн. Аталган жаңжал боюнча Сартбаевга кылмыш иши козголгон жайы дагы бар. Сартбаев мындан башка чырларга дагы аралашкан. Жалпыга маалымдоо каражаттарына түшкөн арыздарды кароо комиссиясы журналистти этикалык нормаларды бузгандыгы үчүн бир нече жолу айыптаган. Жалпыга маалымдоо каражаттарына түшкөн арыздарды кароо комиссиясына Курсан Асанов кайрылып, ар намысына жана кадыр баркына шек келтирген маалыматтарга жана карикатураларга баа берүүнү суранган. Материал 19 январда Азия News гезитинде жарык көргөн. Анда комиссия журналист этикалык кодекстин 10 жана 17 беренелерин бузган деген корутунду чыгарган. 2017 жылдын январь айында комиссияга жогорку кеңештин депутаты Динара Исаева кайрылып, гезитте адепсиз карикатуралар системалуу түрдө жарыяланып турганын билдирген. Комиссиянын корутундусу боюнча журналист этикалык кодекстин 9 беренесин бузган. Сартбаевдин таасирдүү чиновниктерге бейрасмий аянтча түзүп келгендигине көп болду. Мисалы, ал жетектеген Азия News гезити Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбектин, ошондой эле Райым Миллиондун эксклюзивдүү маектерин жарыялаган.